Қазақ басқыншысы Кенесары хандың башын алған Ормон ханның айылына келіп қалдым. Мен азыр Қошқар районындамын. Сарбағаштан шыққан, Қырғыздың Сарбағаштан шыққан Ормон хан ушул айылда туылып өскен. Қошқардың Ормон хан айылы мына. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Если в двух словах сказать, эки хандын чырыгынан чыккан Ормон хан менен Кенесары хандын. Ошол кездеги историктер жазып атат, что Кенесары хан Россияга каршы согушаттыр, жихад кылаттыр. Анан Кыргыз ханы Ормон ханга предлагать эткен да. Сунуштаптыр. Сен Кыргызстандын алып чык, бир эл дагы жалпы орустарга каршы жихадта согушал дейт. Деп элчилерин жиберет. Анан элчилердин айтканына Ормон хан уюп, бирок мындай сунуш киргизет. Анда эмесе анда мен ушу Кыргыз казактын башчысы ханы мен болоюн. Анысында жолум улуу, жашым улуу дейт. Деп кайра жиберет элчилерди. Десе орто жолдон ошол бузук элчилер сөздү бузуп ташып, урмалап жетишет Кенесары ханга. Анан Кенесары хан так секирет, макул болбойт ал дагы. Ошо эрешип калат. Эрешип калган ошончолук кийин Кенесары хан казактын тарларынан 50 миң кол топтоп келип казактарды беймаралда жаткан Кыргыз элине кошулат. Чүй областынан баштайт. Чүйдүн баатыр байманаттарын, атышкандарын 5-6 кармап өлтүрүп таштайт. Элин болсо кырып кирет. Олжолоп кырып кирет, малын олжолоп элин кырып кирет. Анан ошо кезде Кошкор өрөөнүндө жаткан Ормон ханга, ал анткени хан көтөргөн да. Жалпы акиси хан көтөргөн. Срочный кабар берет. Ормон ханга срочником азыр тилме айтканда в оперативном порядке армия жинейт. Армиясында основном 80-90% сарбағаштар менен саяктар болот. Жумгалдык качып келатыр. 10 миңдей кол топтоп келет жумгалдан. Калган 10 миңдей ошо бияктан чыгат. Сарбагыш, башка чейрек башка урлардан. Таластан келгени белгисиз, аны издеп көрүш керек. Ал эми ошол Ормон хан менен жолдашып жүргөн, кийин ошону бир баатыр өлтүрүп салган, Ормонду өлтүрүп салат да. Найза менен сайыппи же бычак менен атка мингизип алып сайыппи айтор. Ошол уруунун баатырдын ошол урусу личный неприязнь назарынан келбей коет алар. Ошондо Ормон ханын 20 миңден турган колунун костягын основном сарбагаш менен саяк түшөт. Анан келишет алар. Чүй келишет дагы Кенесары менен согушуп, Кенесары ханды колго түшүрөт. 50 миң аскери баягы Кенесары ханын 50 миң казагы тырпылап качат, жандарына ала качат. Кенесары хан анан Норузбайга ошогондору колго түшүп, Кенесары хандын башы кесилет. Норузбайдын болсо бөйрөгү тирелүү ою болот. Ал кезде мыкач болчу да элдер. Анан мыкач болчу. Анан ошол анан ушундай баатыр чыккан бул Кошкор өрөөнүнө албетте абдан там берем, маалайм. Кстати, сөзүмө кошуп кетейин тиги. Түштүк элине, урууларына кабар жетпей калабы, же жетсе да жол ас болуп калабылар келгенче жактан саяк менен сарбагашты талкап коет казактарды. Бек сабырет бек пайска да, короче. Анан ушул священный өрөөн Кочкордон көбүнчө баатырлар чыккан. Ормон ханын 200-850 жылкы мурунку тарых болсо 100 жыл мурда эле чыккан Канат хан деген шоктон чыккан, Канат Абыкеев. Бул орус интервенциясына, орус баскынчылыгына каршы чыккан. 1916 жылкы көтөрүштүн башында турган, Кыргыз көтөрүшүнүн башында турган, анын оң колу болуп опять эле баягы саяктар. Бул жолу мен чоң атам мотиватор баштап кол баштап келет. Буга ишенбейм, кантип десеңер интернетте азат сайтта турат. Кирип окугула, мотиватор. Мен лично мен өзүм чоң атам мотиватор. Бирок бул көтөрүштө неудачно өтүп калып, кийин пленге түшүп, Канат хан мотиваторлор Сибирге айдалып кетип, бирок мотиватор бир жылдан кайтып келет. Ленин революциясы болуп кетти. Кайтып келип анан
колхозды башкармак деп жүрдүм калда. Кийин кайра 38 жылкы репрессия туш келип, кайра 2 жыл Сибирге кетет, 10 жыл кетет уже. Так что